мен өкмөттүн урдап жаткан акчаларын көрдүм. Өз көзүм менен көрдүм. Бүгүн силерди кантип көрүп отурсам, жеп ичкендердин сүйрөп бараткан акчаларын ошончолук көрүп отурдум. Мен ошол чындыктын бардыгын чырылдап жүрүп жетпедим. Аз болдук. Добуш берген келгенде эле жетпей калабыз. Чындыктын чынжырда байланып жатканын көрдүм. Калыстыктын катылып жатканын көрдүм. Акыйкаттын алсырап жатканын көрдүм. Бирок жардам бере албадым. Жанынан басып өттүм. Муундарын титреген күндөр болду. Ичимен ыйлаган күндөр болду. Bir жылда 40 миллиард, 60 миллиард сом акчаны урдайт деген не деген өкмөт? Өз элинен урдайт. Өз элинин ырыскысын урдаган өкмөтпү? Мына бүгүн бийлик, кыргыз бийлиги, бүгүнкү кыргыз көчү туңгуйукка кептелди. Бүгүнкү кыргыз бийлиги элинен ажырады. Элдин бийликке болгон ишеними эң төмөнкү чекке жетти. Эң төмөнкү чекке жетти. Бийликтин калк арасындагы кадыры кайтыш болду, орусча айтканда капут болду. Эл арасындагы урматы урап калды. Эгер баркы бар болсо, ал банкрот болду. Жок. Бүгүн эл бир тарапта, бийлик бир тарапта калды. Бийлик бийлигин сактап калыш үчүн азыркы парламентке аттанды. Бирок элди ойлогон, эл деген эр азаматтар биз алага каршы чыктык. Мына ошолордун арасында, катарында, башында мен баратам. Биз, мен, Жанар Акаев, Эльвира Сурабалдиева, Эмил Токтошев, Наталья Никитенко, Абдувахап Нурбаев, жетинин бири кыдыр деп, 7 депутат Атамекен социалисттик партиясынын курамында жаңы дем деген урам менен жаңы жаштарды кошуп баратабыз. Бул жолу мен шайлоого барбайт деп чечкем. Чачым агарды, оорулар көбөйдү, эмне кылам деп. Бирок болбоду. Жанар иним Эльвира Сурабалдиева сурады, жок Рыскелчинович, сиз биздики аксакал болуп баштап барыңыз деди. Мыного жаштардын бардыгын биз акчасына карап алган жокпуз. Биз капчыгына карап тандаган жокпуз. Биз кадырына карап, жүрөгүнө карап тандадык. Бычакка сап боло турган кыргыздын жигиттери деп мына Токтогулдун тоо жүрөк балдарын кошуп алдык курамыбызга. А башка партияларда биринчи ондук 500 000 доллардан болду. Экинчи ондук 300 000 доллардан болду. Үчүнчүсү 200 000 доллар. 10 миллион доллар менен партиялар баратат. Анан биз ошолор менен күрөшүп атабыз. Көпөстөр менен көчөттөр күрөшүп атат. Ошол көпөстөр 30 жылда орогор албагандар, 40-ында кылыч чабам деп, кыйратам деп кайта келатат. Биз ошолор келбесин деп тилемчилеп жүрөбүз. Ушул биздин жүргөн жүрүшүбүз ошолорго жакпай атат. Биздин күндөн күнгө күчөп баратканыбыз алар үчүн түтөп баратат да. Алар азыр күчкө салды. Бизге ушундай мына бүгүн Токтогулда эл менен чогултайын десек уюштуртпай койду. Эмнеге? Анткени Биримдик партиясындагы Мекеним Кыргызстан партиясы бүгүн ошол жерде жыйын өткөрөт экен. Силер баргыла дейт. Үштерек, Торкент, ошол айылдар дагы эл менен. Эми айылга келсек свет өчүрүп салды. Бул деген таза шайлоо эмес да. Таза шайлоонун талабы башка да. Алар ыплас адамдар ыплас шайлоону каалашат экен. Ыплас адамдар ыплас жолго салышат экен. Биз ыплас жол менен бара албайт экенбиз. Мыногу жерге келгендер, мен ишенип турам, урматтуу ишке сайлыктар, паспортун бербеген, намысын бербеген, айтканына келбеген, беттенин бербеген эр жүрөк, эр азамат, аталар, апалар келди ишенем. Паспортун берип койгон кыргыз, ал намысын берген кыргыз, намысын берген, добушун берген, конушун берген ал кыргыз эмес. Кыргыз эмес ал. Кыргыздын келечегин 2000 сомго саткан адам, ал энесин аткан адам. Ал жоломан, ал Дөнөнбай. Андайлар болбош керек. Тилекке каршы урматтуу туугандар. Чындык ачуу болот. Жалган жагымдуу болот. Ачуу чындыкты айтып эл аралап жүрөм. Тамагым айрылса дагы, кургаса дагы. Бирок башка убакыт келбейт экен. Бул жолку шайлоо тагдырдын, тарыхтын шайлоосу болот. Башка шайлоо болбойт. Мен серепчи катары айтайын, сергек. Болбойт. Же биз абийирди тандашыбыз керек, же акчаны тандашыбыз керек, же биз байларды тандашыбыз керек, же мындай тайларды шайлашыбыз керек. 30 жыл алар бизди алдап келдиби? Алдап келди. Дагы алдайм деп алдыңарга келди. Кече 3 айдын ичинде, 6 ай апаттын ичинде 600 миллион доллар кредит алды кыргыз өкмөтү. Акчаны кайка катып алды? Кана
Бүгін бетқап тағынғыла дейді. Ошол бетқапты, бетпақтар, 5 сомдық бетқапты, бетпақтар 20 сомда сатышты. Өз елін өлімге түртіп салышты. Қырғыздың сөөгін ұзатқанда кеппин қорып жаназаға тұрчу. Жоқ, скотчтап тұрып көмін салды. Турау. Мына кечек апатта эмне кылды? Анан ошол акбактар үйрү менен келатат. Мен иштеп берем деп. Жоқ. 600 миллион доллардың ар бир тыйынына чейин эсептетем. Эгер аман болсом. Эгер шайлоодон өтүп калсак биз бир тыйынын калтырбай кайда каттың? Эмнеге чачтың? Канча пакет бердиң? Кимге бердиң? Бир тыйынын каратпай бердиң. Суралам. Алар бүгін мага сурак бербесе, эртең силерге сурак бербесе, бәрі акыретте сурак берет. Бирок алар сурактан коркпайт экен. Алар Курандан да коркпайт, алар Кудайдан да коркпайт. Алар бүгін кыргыз элине эксперимент жүргүзүп атат. Элдин аң сезимине, организмине эмес, аң сезимине эксперимент жүргүзүп, экзамен жүргүзүп, 5000ден берсек кандай болот экен деп, ар бир айылга өз адамдарын жөнөтүп, паспортторун чогултуп, эртең баланча айылдан баланча добуш алабыз, баланча айылдан баланча добуш алабыз, Нишке судан 70% алабыз, жанагы ата мекендин азисин, чимкирин чыгарып салабыз деп, айлыңарга акча келди. Эгер азистин намысын сынса, Нишке сайдын намысын сынат. Азистин намысын сынбайт. Биз сындыртпайбыз. Бирок айылдын намысын сынат. Анткени айыл өз улун коргой албай койгон, өз улун колдой албай, байларга баш ийип, тазим кылып акча салган дейт. Тарыхта жаманат менен калат. Мен ишенем, силер анда жолго барбайсыңар. Акчасын алсаңар алгыла, салсаңар салгыла. Бирок шайлоо корганда азизди шайлап салгыла, азизди өткөрбөйт дегендерди жайлап салгыла. Азиз уулуңар тизмеде алдыңкы орун менен кетатат. Азиздей балдар көп болсо Кыргызстанда көйгөй аз болот. 30 жылдан бери эле өкмөттүн көйнөгү алмашат, парламенттин көйнөгү алышат, бирок элдин көйгөйү алмашпай атпайбы? Пенсия, пособия көтөрүлбөй атпайбы? Ушуну мен 5 жыл бою безилдеп айтып келсем, мени душман көрүшөт. Менин каратымды кыркып салышат. Мага күн көргөзбөйт булар. Биз азбыз. Анан биз Жанар, Эльвира, Сурабалды бардыгыбыз биригип арманыбызды бараткан Өмүрбек Черкешевич айыпкөлдү кылды дагы эң Кыргызстанда Агвагар партияга бардык жаштарды бириктирип туруп, мына жаштар баргыла деп туруп бизди жолго салды. Ал кишини дагы эл алдына чыгарбай, бүгүнкүгө чейин бир буту чүйдө, бир буту үйдө сотто турат. Анан биз түшүнтүп, эл аралап жүрөбүз, эл кыдырып жүрөбүз. Алар биз эл кыдыра албайт экен. Алар пара берет экен, биз бара берет экенбиз. Айырмасы ушул болуп атат. Же силер эртең ошол эскирген элитаны тандайсыңар, же жанагы Эльвирага окшогон көчөттөрдүн партиясын тандайсыңар. Башка жок. Же Жанарды, же аларды тандагыла да. Же жаштарды, же карт баштарды, же жок да, башка тандоо болбош керек да. Токтогулдуктар. Мына Токтогулдун суу астында калды жери. Эми да бир жериңерди сатып туруп чуу астында калтырайын деп атат да. Ушул өкмөткө ана кантип биз ушуну дагы 5 жылга шайлайбыз? Кантип биз ушуларга 5 жылга элдин ишенимин бекитип беребиз? Мен бийликтин өкүлүмүн, мен парламент мүчөсүмүн. Мен беткил айтып атам, мен ачык эле айтып атам. Мен болгон 2 жерде 4 экенин көрсөм 4 деп айтам, 5 экенин 4 деп айтам. Башкалар 5 деп атпайбы? 3 деп атпайбы? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң кымбат добуш болду. Бирок Кыргызда эң кымбат намыс болуш керек. Авир акчадан кымбат болуш керек. Бирок айрым жерлерде авирдин баасы акчадан арзан болуп калды. Туугандар буну айтышыбыз керек. Бул менен биз бардыгыбыз күрөшүшүбүз керек. Силер отурган ар бириңер ушуга уранчыташ керек. Бизде бир жалгыз гана уранмен жүрөбүз. Добушуңду сатпа, ата мекенди сакта. Эмне жаманы бар ушунун? Ушул сөз менен чыгып Кыргызстанды түрө кыдырып жүрсөк, ушул сөздү айтпа дейт да. Адам не деп айтышыбыз керек? Добушуң сат, элиң сат дешибиз керекпи? Мен түшүнбөйм буларды. Өздөрүнүн ураны жок. Жүрөгүмдө, күрөгүмдө жүрөк бирок. Жүрөк жок да булардын. Жүрөк болсо эл деп согот эле да.
Мен бұлардың ел деп соққан жүрегін көре албадым. Мен 20 жылдан бері саясатта жүрем. Анын 10 жылын оппозициялық гестердім жетектегем. Акаев Баки бийлиги менен күрөшкөм. Азыр дагы күрөшүп келем. Бирок мен чындыкка жетпей келем. Чындыкты көрүп келем, бирок чын жырдан бошото албай келем. Мен урматтуу сиздер ишеним арсаңыздар, мындай жаштарга жол ачсаңыздар, ушуларды шайласаңар, ушулардын жолун байлабасаңар. Мына жерде турат, эне үйдүн куту дейт. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстандын куту добуш болот атпайбы? Добуш үчүн согуш болот атпайбы? Биз ошол согушта утулсак, анда эмне болот? Анда Кыргызстан дагы 5 жыл утулат. Же биз биротоло олигархтардан кутулабыз, же биротоло тизе бүгүп утулабыз. Башка жол жок. Жана болот энем айтпадыбы? Биз күрөшөбүз, күрөштөн башка күрөш болот. Бирок күрөш мындай болбойт. Күрөштүн күчү жок болот. Анткени жаштардын үнү жок болот. Жаштарды азыр ушул жолу жалпай айта турган болсо, жаңы демдин. Анда эртең Атамекен партиясы өтпөй кала турган болсо, айтпадыгы буга кылмышын козгойт, бирдекени табып, болотко кылмышын козгойт. Чындыкты булар ушинтип чынжырлап туруп камакка салат, капаска салат. Анан кийин жаштар чыкпай калат. Мага эмне бар талапкер болот? Болот. Талапкер болом деп, коррупция менен күрөшөм деп, бүгүн камерада отурат дейт. Азиз деген чыкпады эле баягы. Кендерди коргойм деп, элимди коргойм деп, отурат, нарды ойноп дейт. Мына азыркы кырдаалда бир дагы кыргыздын эртеңки элим деген эл мындай четте турбаш керек. Ар бириңиздер 10-дан 20-дан шайлоо күнү алып барышыңыздар керек. Үгүт жүргүзүшүңүз керек, үмүт жүргүзүш керек. Биз үгүт менен жүрөбүз, үмүт менен жүрөбүз, күйүп жүрөбүз биз. Күйүт менен жүрөбүз. Ушу элдин эртеңкиси күйүп кетпесин деген эле аруу тилек менен жүрөбүз. Анан бизге да кыйын экен. Бизге аябай оор экен. Бийлик менен күрөш, байлык менен күрөш экен. Аларда миллиондогон долларлар менен келатат. Ар бир үйгө 20 миңден 30 миң сомдон акча чыгып кетат. Атаң көрү ошол бизге жаман болот атта. Бирок мен ишенем. Кыргыз Касым Тыныстановдагы, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматовдор намысын берген эмес. Башын берген өлүмгө. Азыркы кыргыз же биз белкөнүн кулу болобуз, же өлкөнүн кулу болобуз. Же акчасын алабыз, буларга каршы добуш алабыз. Анан мен кээ-бирлерге таң калам да, мына азыр биздин Токтогулдук инибиз Сыймык Бешекеев мен кадырлап сыйлаган инибиз биз баарына каршы добуш беребиз деген чыгып атат да. Алы туткучу фильмде ушу бир топ биздин жаштар аттуу баштуу кыргыз элине төөсү көрүп калган жаштар баарына каршы деген уран менен чыгып атат. Бул баарына каршы деген байлар үчүн жакшы, байкуштар үчүн каршы. Алардан байлар гана жылгайт. Ырас болуптур дейт. Эң ириде алар байлар өзүнүн алчу добушун алып койгон, алар паспортторду жыйнап койгон, форма 2-ни жыйнап койгон, же болбосо алар өздөрүн күн муртарына шайлап койгон, алар карапайым элдин партияларын жайлап койгон. Анан баарына каршы деген ал балекет бизге келбейт. Ал бизге кесепети тиет, анын келечеги кедергистейбейт. Мына ушундай урандан кайтышыбыз керек. Ар бир Кыргызстандын атуулу өзүнүн атуулдук парзын, же болбосо кыргыз алдына карызын өтөш керек. Ал өзүнүн карызы, ал өзүнүн добушу. Эч убакта кыргыз өзүнүн добушун башка бирөөгө бербеш керек. Паспортту берип коюп, анан кантип мен паспортто кыргыз деген сенин жазылып турат, улуттуу кыргыз деп. Сен ошоңду берип койдуң байларга. Байлап бердиң, шайлап бердиң. Сен намысыңды бердиң, сен добушуңду бердиң. Бийлик үчүн ошол керек болчу. Алар эксперимент жасап атат. Илгери малга жасачы да экспериментти. Уколду дагы малга салчы да ушул кандай болот экен деп. Азыр адамдарга жасап атпайбы? Биз эмне маймыл болуп калдыкпы ушунча? Байлыктын күчүн көрдүңүздөрбү? Бийликтин күчүн көрдүңүздөрбү? Бирок карапайым элдин күчү күчтүү болот. Биз карапайым элге жакын болгон үчүн, эл бизге жакын келген үчүн алар бизден коркуп атат. Бул шайлоо өтө оор болот. Жыйынтыгы кандай болот? Бир Алланын каалоосу болот. Алланын каалоосу кандай болот? Элдин тандоосуна жараша болот. Сиздер бүгүн бата берип коюп эле отура бербесиңиздер керек. Илгери Асанкул Шаршенов деген кудул таластан эл аралап келатса, эстебес Турсуналиев экөө анан эстебестин айылдаш бар экен, аралдык таластык. Анан эстеке эл аралап жүрөсүң, батаң калың, батаң берип койчу деп анан баласына батасын алат экен.
баласы жаңы үйленген жалғыз баласы бар екен, анан эстекең қозының етін жейді, құрдағына тойот, қымыздың ішет, анан балпылдатып батасын берет екен. Айлап кетейін, балам, емкі жылы ушул жерде жалияқ жайылып тұрсын, жаш баланың үнү жаңырып тұрсын, Құдай етеңін жалғас деп тұрған батасын бер ешке шығып кетсе, жаңағы 2 жаш қолын қармашып тұрса, Асанқұл айтады, елдің батасына шен отырар бе, өзіңді әрекет қылсаң деп. Анын сыңарындай ақсақалдардың батасына шеніп отырар бей, Азизге түп көтеріліп жардам бергіле. Сілер Азизге жардам бергеніңер, Адилетке жардам бергеніңер, сілердің Болотқа жардам бергеніңер, келешекке жардам бергеніңер, сілердің Атамекенге, жаңы демге жардам бергеніңер, жарқын келешекке жардамға келгеніңер. Сілердің бұл жолқы ердіңерді еліңер еш ұнытпайды. Ал эми жанагы ийгилик кылбай, итчилик кылган, өз елінің душман олгон, елдің добушун сатып алаткан партияга чуркагандарды эртең ел арасында баш көтөрүп баса албайт. Елдің чыққыншысы болады, сенің атан уағында ушул бийликтин камчысы алып, елдің добушун сатканга чуркаган экен деп, ел караган бети жер карайт. Тарых аларды кечирбейт. Алар тарыхтын актай барактарында кара тамгалар менен калат. Алар бүгүнкү ушундай жоопкерчиликти билбей жатат. Илгери дүжүр чалдар көп эле, азыр дүжүр балдар көп. Ошол дүжүр балдардан Кудай сактасын. Ошол дүжүр балдарды тарта турган силер, ошолордун жүрөгүн агарта турган силерсиңер. Ошондуктан урматтуу нишке сайлыктар, мындан кийинки биздин сапарыбыз Таш көмүрдө, андан кийин Аксыда алап кудуланат. Бизге убакыт аз, бирок бизде күч көп. Силер менен биз жеңишке жетебиз. Биз жетебиз, биз жеңебиз, биз келебиз. Анан силер жек көргөн бийликти биз көчкө тебип кетиребиз. Mına vereki atam mekenim deyip atıyla aytıp durmayım. Biz atalarımızın arvağı da razı olsun. Eğer uçundan tayısa atalarımızın arvağı vursun. Kuday vursun. Uçun yoldan adaşmayın. Adaşmayın. Ha, Kuday vursun.